Биз жалпы өлкө боюнча 5G технологияларын ыкчам өнүктүрүүгө кызыктарбыз, деди Акылбек Жапаров. Бийлик өкүлдөрү Кадамжай районунун тургундары менен жолугушту. Бишкек мэри Катар элчиси менен жолугушту. Гранттык долбоорлор экспорттун көлөмүн көбөйтүү. Кыргызстандын ТИМ башчысы Кытайдын элчиси менен жолукту. Жогорку кеңештин комитети Батырованы саламаттык сактоо министри кызматына дайындоого макулдук берди. Нарында өстүрүлгөн сафлар Кытайга экспорттолот. Меморандумга кол коюлду. Кийинки жылы 5 айга Бишкек-Сеул түз аба каттамын ачуу пландалууда. Кыргызстанга Казакстан аркылуу поезд менен германиялык туристтер келди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 5G технологиясына арналган көргөзмө павильонуна барды. Белгилей кетсек, Альфа Телеком жабык акционердик коому Кыргызстандын санариптик өнүктүрүү министрлиги жана Huawei Technologies Bishkek Go Ltd менен биргеликте Мегаком мамлекеттик уюлдук байланыш операторунан 5G сыноо зонасын ишке киргизди жана Бишкек шаарында 5-муундагы технологиялардын биргелешкен көргөзмөсүн ачты. Министрлер кабинетинин башчысы павильондо санариптик технологиялар чөйрөсүндөгү акыркы жетишкендиктер, анын ичинде 5G технологиясынын иштөө модели, виртуалдык реалдуулук системасы, 5G Industrial тармагынын базасында иштеген өнөр жай роботун иштеши менен таанышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, башкы прокурор Курманкул Зулушев жана Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү Баткен областынын Кадамжай районунун тургундары менен жолугушту. Маалыматка ылайык, жолугушууда Кадамжай шаарынын тургундары укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгүнө тийиштүү өз көйгөйлөрүн айтышты. Жолугушууда жергиликтүү тургундар тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгү, билим берүү мекемелеринде стадион жана спорт залдардын жетишсиздиги, социалдык инфраструктураны жакшыртуу, ошондой эле муктаж жана аяр категориядагы жарандар үчүн социалдык жөлөк пулдардын жеткиликтүүлүгү боюнча маселелер көтөрүлдү. Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров Катардын Кыргызстанда элчиси Абдулла бин Ахмед Аль-Сулейти менен жолугушту. Жолугушууда мэр Катар менен достук мамилелерди өнүктүрүү жана чыңдоо Бишкек шаарынын мэриясы үчүн өзгөчө шаарлар аралык деңгээлде маанилүү экендигин белгиледи. Андан ары жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Бишкек шаарындагы травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун кошумча имараттын курулушун талкуулашты. Мэр элчиге Бишкек шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан 360 орунду долбоор иштелип чыккандыгын маалымдады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кытайдын Кыргызстанда элчиси Ду Дэванды кабыл алды. Маалыматка ылайык, жолугушуунун алкагында тараптар Кыргыз-Кытай мамилелерин бекемдөө, соода-экономикалык кызматташтыкты жигердендирүү, КРдин өкмөтүнүн гранттык каражаттарынын эсебинен инфраструктуралык долбоорлорду жүзөөгө ашыруу маселелери боюнча пикир алмашты. Ошондой эле көзөмөл өткөрүү пункттарынын ишин ылайыкташтыруу, Кыргызстандын айыл чарба азыктарын Кытайга экспорттоонун көлөмүн көбөйтүү боюнча маселелер жана пландар талкууланды. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзам, мамлекеттик түзүлүш, соттук, укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети Гүлнара Батырованы саламаттык сактоо министри кызматына дайындоого макулдук берүү маселеси каралды. Талапкер тууралуу маалыматты президенттин жана министрлер кабинетинин жогорку кеңештин туруктуу өкүлү Алмазбек Абытов берди. Талкуунун соңунда комитет жогорку кеңешке Гүлнара Батырованы Кыргызстандын саламаттык сактоо министри кызматына дайындоого макулдук берүүнү сунуштады. Нарында өстүрүлгөн сафлар Кытайга экспорттолот. Маалыматка ылайык, экспорттоо тууралуу меморандумга президенттин Нарын областындагы өкүлүнүн биринчи орун басары Адыл Сапаров менен Борбордук Азия эл аралык өнүктүрүү компаниясы ЖЧКнын башкы директору Юэхэфу кол койду. Ошондой эле инвесторлор Нарын дарыясына ГЭСтерди куруу, картошканы кайра иштетүү тармагында кызматташууга да кызыктар экендигин билдиришти. Белгилүү болгондой, быйыл Нарында 400 гектардан ашык аянтка сафлар өсүмдүгү эгилип, май өндүрүү иши пландалып жаткан. 2023 жылы 5 айга Бишкек менен Сеул ортосунда түз аба каттамын ачуу пландалууда. Бул тууралуу Түштүк Кореянын Кыргызстанда ардактуу консулу Ким Хо Сон билдирди. Кыргызстандын туризмин өнүктүрүүнү колдоо фондунан билдиришкенде, каттамдар туристтик сезондо жумасына 2 жолу аткарылат. Ал өз учурунда Кыргызстанга туристтердин агымын көбөйтүүгө шарт түзөт. Ушул жылдын ноябрь айында кызматташууну өнүктүрүү максатында Кореянын авиакомпаниясынын өкүлүнүн келүүсү күтүлүүдө. Кыргызстанга Казакстан аркылуу туристтик поезд менен Германиядан туристтер келди. Маалыматка ылайык, туристтик сапардын максаты өлкөнүн кооз жерлерин кыдыруу, кыргыз элинин тарых жана маданий мурастары менен таанышуу болуп саналат. 2022 жылдын август айында германиялык туристтик компаниясынын өкүлдөрү Германиядан келе турган коноктор үчүн Кыргызстандын ичиндеги темир жол аркылуу туристтик турга көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен Кыргыз темир жолуна кайрылышкан. Туристтер Кыргызстандан кийин Өзбекстанга барышып, андан соң өз мекенине кайтышат.